Айнура Ашырбекова Манас райондук сотунда иштегенине 20 жылдан ашты. Алгач катчы, кийин канцелярия бөлүмүндө эмгектенүүдө. Ал каралууга келген ишти каттайт. Мурда иш кагаздары менен иштөө көп убакытты талап кылса, эми электрондук негизде жеңилдеди. Азыр 10 болуп калды. Мен азыр каттайм. Саат 4-төн кийин бөлүштүрүлөт кайсы судья экен. Саат 5-терде түшкөн ишти каттап койгондон кийин эртеси күнү 9-та бөлүнөт да. Булардын да өздөрүнүн белгилүү убактысы бар. Анан буйруса аябай эле жеңил. Саламатсыздар, отуруңуздар. Иш компьютердик программа аркылуу сотторго бөлүнөт. Автоматташтырылган тутум жемкорлукка да бөгөт болот. Сот залдарында аудио жаздыруучу, видео камералар орнотулган. Ар бир учур каттоодо турат. Сот залдары, сот имараттары толук кандуу ушу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Мунун баары ушундай аудио, видео фиксация боюнча жабдууланып, баарысы ачык-кандуу ушундай жүргүзүлүп келет. Сот кызматкерлерине ушул райондо атайын кызматтык турак жайлар салынып берилген. Бүгүнкү күндө ошол турак жайлардын биринде мен төрага катары өзүм жашап атам. Буга чейин райондук соттун имараты эгемендүүлүк алганы жарытылуу ремонттон өткөн эмес. Облустагы сот кызматкерлеринин ишин жакшыртуу максатында санариптештирүүнүн шарапаты менен бир катар иштери жеңилдесе, сот кызматкерлерин социалдык колдоо максатында турак жай курулуштары жүрдү. Кара-Бура айыл өкмөт тарабынан 10 сотик жер, Бакайта районунан бизге 20 сотик жер берилди, ушу там курганга. Сот кызматкерлерине жалгыз эле сотторго эмес, сот сырттан келип иштеген сот кызматкерлерине деп. Ошол эле учурда келечекте Кудай буйруса мэрия тарабынан да Талас шаарынын борборунан 50 сотик жер бөлүнүп берди. Бул келечекте адилет үйү болуп эсептелет да. Азыр мисалы соттор ар бир жерде жайгашсак, ошол жерде бир компактный болот. Таластагы сот тармагы бир катар маселелерди чечүүдө аксакалдар кеңеши менен жолугушууларды да өткөрүп турат. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала-Тоо 24, Талас облусу.